Имам Муслим рахимахуллах өзүнүн Сахих жыйнагында Самурат ибн Жундуб аттуу сахабадан мындай хадисти риваят кылып атат. Ахаббул калами илаллахи арбаун. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Ла ядуррука би аййихинна бадат. Хадистин мааниси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Аллах субхана таалага сүйкүмдүү 4 сөз бар. Алар Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Ошол сөздүн кайсынысы менен зикирди баштабагын, анын зыяны жок. Мындайча айтканда, хадисте келгендей, ушу 4 сөздү катары менен айтуу шарт эмес. Кыскасы ушу 4 сөз айтылса болду. Мына бул хадисте келген зикир Аллах субхана таалага сүйкүмдүү болгон зикирлердин бири. Же болбосо адамдар айткан зикирлердин эң сүйкүмдүүсү, Аллах субхана таалага эң жагымдуусу ушу 4 сөз. Андыктан ар бир мусулман басса турса, эстеген сайын Аллах субхана тааланы ооздон чүрбөй, ушу 4 зикир менен улуктап жүрүүсү сооптуу иштерден болуп саналат. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар.